Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı mekendештер, qadırlı musulman bir tuğanlar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Алла Таалам өзү жакшы көргөн, өзү буйрган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосунда жашаганга баарыбызга өзү жардам берсин. Жараткан Алла Таала бул ааламды жоктон бар кылып, ааламдын ээси, кожоюну өзү. İnsandарды жакшы жашасын деп пайгамбарларды үлгү кылып жиберген. Биз өзү мусулман калкы жакшы иштерди кылуу үчүн буйрулганбыз да, жаман иштерди ташташ үчүн. Аалымдар айтат, күнөөлөрдүн түрлүү жазалары бар. Ошо жазалардын бири жакшы иштин тофиги алынып калуусу дейт. Bir жакшы ишти кыла албай калдыңбы, ушул бу дүйнөдөгү Алла Таала берген жазасынын бири ушул экен да, нак. Тиякта өзүнчө бул бирөөсү бул да ушундай. Ким дуа кылбай калса, зикир кылбай калса, садака бербей калса, орозо тутпай калса, бул дагы ошо жакшылыктын алынып калуусу Алла Тааланын жазасынын бири. Сөзсүз эле ал бил ооруп калып, сөзсүз эле ал ооруп кырсыкка учурап, ал эле жаза эмес, ахиреттин жазасы ал өзүнчө. Бирок бу дүйнөдөгү жакшы иш кылбай калгандагы бул дагы бир жазанын жолу. Бул дагы жазанын бир түрү. Ошон үчүн бир адам эгерде 5 вакыт намазды жамаат менен үлгүрбөй калса, истихфар кылыш керек. Эмне себеп болду экен? Кече мен 5 вакыт намазды жамаат менен окудум эле. Бүгүн 5 вакыт намазды менде жамаат менен окуй албай калдым. Кандайдыр менден бир кемчилдик болуп калды окшойт. Алла Таала бул тофикти менен алып койду. Кече мен Куран окудум эле. Бир пара Куран окудум, жарым пара Куран окудум. Бүгүн окуй албай калдым. Бул жакшылык эмне үчүн алынып калды менен? Кече мен зикир кылгам, пайгамбарга салават айткам, истихфар тоба кылгам, кече мен 10-15 мүнөт дуа кылгам. Бүгүн андай кылбай калдым. Не себеп болду экен? Алла Таала бүгүн ошо жакшылыкты алып койду го менен. Биз дароо мусулман адам истихфар тоба кылыш керек болот. Я Алла, мага берген жакшылыгыңды тартып алба. Көбөйтүп бер. Болоду дегенде берген жакшылыгы калсын бизде. Экинчи кадам ал көбөйсүн. Ал көбөйсүн. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга өзү жакшылыктардын эшигин ача берсин. Көп жакшылыктарды кылып калайлы. Өлгөндөн мурун кылып калайлы. Куранда айткандай садаканын бул сообу өтө улуу экен. Адам өтүп кеткенден кийин кайра Алла Таала айтат экен, Алла бу дүйнө бир кайтарбайсыңбы? Келип бир садака берип кетейин дейт экен. Эмне үчүн башка иштерди айтпайт десе, тиякта садаканын сообун көргөн да дейт. Өтүп кеткенден кийин арманда калбайлы да. Капушу кичине болсо дагы бебечараларга садака дегенде эле сөз акчаны ойлобоңуздар. Кийим менен деле берсек болот. Кызмат менен деле садака берсек болот. Кызмат кылып бирөөгө жардамдаш койдуңуз, Алла үчүн акчасын албай эле. Бул дагы садака. Бирөөнүн бир ишин кылып берип койдуңуз, машинесинин балозун оңдоп берип койдуңуз. Балтасын саптап берип койдуңуз. Кандайдыр бир кызмат көрсөтүп койдуңуз. Жок, бул мен Алла үчүн деп. Бул сизден болгон садака. Садака дегенде сөзсүз эле биз акчаны ойлобойлу. Бирөөнүн буюмун кишине көтөрүшүп койдуңуз. Жардам беришип койдуңуз. Издеп калган эле бир жоочун киши келип калган чет мамлекеттен. Каерде Мамакеев больницасын таппай жүрүңүз. Менде убакыт бар экен. Көрсөтүп эле коеюн деп алып барып. Бул садака. Ошон үчүн иншалла карап туруп албетте маани дагы садака, сөз менен дагы, кызмат менен дагы жараткан Алла субханаху ва тааладан дайыма туугандар тофик сурап жүрөйлү. Аракет кылайлы дарат менен жүргөнгө. Дарат менен. Пайгамбарлар даратсыз жүрбөйт. Дайыма дарат менен жүргөндүн касиети.
Дайыма дарат менен жүргөндүн касиети. Кечкурун пайгамбарыбыз айтат, кимде ким дарат алып жатса, Алла Таала бир периштени дайындап коет экен, таң аткы чакта ага сооп жазып чыгат экен. Сиз таң аткы чакта бул жакта уктап атасыз, коңурук тартып, оң каптал, сол каптал, каалагандай. Тиги периште таң аткы чакта ойгонго чейин сооп жазып отурат, дуа кылып атат. Сизге дуа кылып атат. Я Алла, ушунун күнөөсүн кечирди. Я Алла, ушуга райымдуулук кылгын. Рахматыңдын эшигин ачкын деп ушуга дуа кылып атат. Карачы. Эгерде ажал келип калса ошо түнү пайгамбарыбыз айткан шейит болуп берет дейт. Шейиттин даражасын берет. Шейиттин даражасын берет. Ким дарат менен жатты, ошо түнү ажал келип калышы мүмкүн деп каяктан билесиң? Айтып келе эле бизге. Ошон үчүн дараты толук болбосо намаз толук болбойт. Ошон үчүн дарат бул ибадат. Даратта сууну исрап кылбайлы. Риваятта келет, дараттын суусу кыямат күнү сиздин таразаңызга тартылат. Салмагына кошулат кадимкидей. Кудай сактасын, исрап кылган болсок, күнөө жактагы таразага тартылат. Бунусу дагы бар. Аллаху акбар. Дарат бул касиет. Ислам дини тазалыктын үстүнө курулган дин. Динибиз дараттан, гусулдан башталып атат. Hazreti Usman radıyallahu anh'ın köpçülük namazda gusıl kılıp okuyt ele. Hareket kılıp her bir namazga darat bolsa, oho bu nur üstüne nur. Darattın üstüne darat alsanız 10 soğup bolat. Daratınız var, yok emes. Şu darattın üstüne az misali Şam namazga okudunuz ele. Darattın üstüne dağı bir darat aldınız, Kuptan namazga 10 soğup bolat. Nurdun üstüne nur. Бирок алымдар айткан мындай, азыр дарат алып, 5 мүнөттө отуруп алып, кайра дарат алып, дарат ала берсең, сооп эмес, күнөө жазылат эми. Даратсыз болбой турган амалды кылып, анан дарат алсаңыз, ошондо сооп жазылат. Мисалы, Куранды кармаган даратсыз болбойт. Куранды кармап окудуңуз, барып эми дарат алып келиңиз, 10 сооп жазылат. Түшүндүңүзбү? Эгерде дарат алдыңыз, Куран кармабай эле окуп эле Куранды окуп, кайра дарат алсаңыз, сизге күнөө жазылат. İsraf kılıp atasız siz. Namaz okuyla barıp turup kayra darat alsanız sizge günah yazılar. Burada darat aldınız, namaz okup kayra darat alsanız sizge soğup yazılar. Sebep namaz daratsız mümkün emes. Kur'an'da karma daratsız mümkün emes. Şunun için inşallah kıyamet günü darat alıngan bu müçöler uzaktan uşunday nurlanıp turatganda jarkırapçı. Şunun için kitaplarda жазган дарат алганда туугандар колдучу аз көбүнчө көрүп калабыз дарат алып аткандар. Мындайынан жуйт да, андай жубак булдар. Сүннетке каршы болуп калат. Колдун суусун алып туруп, сууну ондан көтөрүп жууш керек. Бул жактан кайсыл жак менен келсе, күнөөлөр жуулат будан. Күнөөлөр түшөт. Кайра күнөөнү бул жакка төкпөңүз. Кайсы жол менен келди, ошо жол менен кетсин дары. Ошон үчүн даратты алганда, мына Subhanallah, darаттын касиети оозго суу алганда, тил менен кылган күнөөлөр, жүзүңүздү жууганда, көз менен кылган күнөөлөр, колду жууганда, кол менен кылган күнөөлөр, путту жууганда, пут менен кылган күнөөлөр, туура эмес кадам таштап койдук, ушакка таштап койдук, зулумдукка таштап койдук кадамды. Я. Мунулардын баардыгы кечирилип турат. Ар бир кадам жазылат. Ар бир кадам. Сиздин сааттан кечке басып жүрөбүз го? Ушул кадамдардын бардыгы жазылат. Бардыгы жазылат. Пайгамбарыбыз айтты, кимде ким үйүнөн дарат алып мешитке карай жөнөсө, ихрам байлап алып ажылыкка жөнөгөндөй сооп алат деди. Мешитке карай жөнөй турган болсо, ар бир кадамына бир сооп жазылат, бир күнөө кечирилет, бир даража көтөрүлөт. Адал ырыскы издегенге таштаган кадамдан өткөн жакшы кадам жок. Саарлап, кой мен бүгүн уурулук кылбайм, адалдан ырыскы издейм деп чыкты да бул балачы. Бүгүн мен бирөөнү алдабайм, адалдан печенетери менен акча табам деп чыкты. Бул, алхамдулилlah, касбул халал. Бул фаридатун ба'да фараид. Алла Тааланын фарыздарынан кийин келе бул фарыз бул дагы. Fa idza qudiyatус сала фанташиру фил ард вабтагу мин фадлилlah. Жума намазды окуп бүткөндөн кийин, жума окулуп бүттүбү? Алланын рызкысын издеп, жер бетине таркагыла дейт.
Subhanallah, көп уламалар өткөн, ушул өкүмгө амал кылабыз деп, сода сатык кылбаса да жумадан кийин кичине бир сода сатык кылмышка окшоп коет экен. Что Алла Тааланын берекесин табайын деп. Жума күнкүгө, башка күнкүгө караганда, кээ бир уламалар айтат 70 эсе берекелүү дейт. Жума намаздан кийин рызкы издеген. Мисалы, путтун үстүнө асып коюп уктаган эмес, же жатып алып, жок. Алла Субхана ва Таала айтып атат: "Фанташиру фил ард." Жер бетине Алланын рызкысын издеп тарагыла. Карачы кандай кереметтүү динди берген Алла Таала. Жараткан Алла Субхана ва Таала товфик берсин. Туугандар, бири-бирибизге эстетип, жакшылык каалап, жардам берип жашайлы. Жашоо кыска, белгисиз, алдыдагы ашуулар өтө бийик, бурумдар өтө татаал, сурагы өтө оор, алдыдагы чоң-чоң ушундай күндөр. Ошого биз бири-бирибизге дайыма эстетип, эскертип, даярданайлы, жүрөктөрдү тазалайлы, ойлорубузду тазалайлы, ниеттерибизди тазалайлы, пейилдерибизди оңдойлу, бири-бирибизге болгон мамилелерибизди тазалайлы. Бул керек. Ар бирибиздин үй бүлөбүз бар, үйүбүз бар. Үй бүлөлүбүз менен биринчи ашылдерден да. Ар бирибиздин иштеген жерлерибиз бар. Алар менен дагы. Аз жашасак саз жашайлы. Татыктуу жашайлы. Берекелүү жашайлы. Алланы разы кылып жашайлы. Канча бир жараткан Алла Субхана ва Тааlanын өзүнөн алхамдулилlah мына мешитке келип сабакка катышып, сабак угуп, аз болсо да алхамдулилlah ушу 24 саатта киште бөлүп атасыздар. Алла разы болсун. Бул өтө чоң курбанчылык бүгүнкү күндө. Кыяматка жакын ушундай убакыт келет деген пайгамбарыбыз. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруучулар колунда чок кармагандай дейт. Ушунча кыйын болуп калат экен. Жакшылыкты кылуу кыйын болуп калат экен. Жакшылыкка чакыруу кыйын болуп калат экен. Жамандыктан кайтаруу кыйын болуп калат экен. Жамандыктан сактануу кыйын болуп калат экен. Ошон үчүн иншалла дайыма алган илимибизди башкалар менен бөлүшүп жүрөйлү. Башкаларга жайылтып жүрөйлү. Өзүбүзгө бекем болот. Башкаларга себепчи болобуз. Өткөнкү сабактарда Hazret Abu Bakr, Hazret Umar, Hazret Osman radıyallahu anhum ömür баяндары, алардын бу дүйнөдөгү кылган иштери, даражалары, артыкчылыгы, улуу сыпаттары, Алла Таала баалаган, пайгамбарыбыз баалаган сыпаттарын айткан элек. Алар бизге үлгү, хулафай рашидин. Алардын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Алейкум бис суннати ва суннати хулафай рашидин." Мени сүннөтүмдү жана мени халифаларымдын сүннөттөрүн бекем кармагына деп. Ошолордун сүннөтүн бекем кармаганга буйрган. Hazret Ali разыйаллаху анху айтып келаттык эле. 4-чү халифа, 4-чү имам, мусулмандардын башчысы Амирул Муъминин Али ибн Аби Талиб радыйаллаху анху. Али разыйаллаху анхуну саркы учурда жерге беришкен экен. Рамазан айында өткөн эле баласы Хасан разыйаллаху анху пайгамбарыбыздын небереси жаназасын окуган экен. Куфада көмүлгөн, Куфа, Иракта. Абу Бакр, Умар радыйаллаху анхума пайгамбарыбыздын жанында булар. Усман разыйаллаху анху Жаннатул Бакиде. Жаннатул Баки деп мусулмандардын жалпы көрүстөнү бар. Пайгамбарыбыздын шаарындагы Мединадагы Раузанын жанында эле. 4-чү халифа Амирул Муъминин Hazret Ali разыйаллаху анху бул Куфада коюлган. 63 жашында өткөн дейт. 63 жашында өткөн. Ибн Кутайба, Hazret Ибн Кутайба айтат: Hazret Ali разыйаллаху анхунун Фатима энебизден Хасан, Хусейн, Мухсин деген 3 уулу, Умму Гүлсум, Зайнабул Кубра деген 2 кызы болгон. Фатима энебизден. Фатима энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көз жумгандан кийин 6 айдан кийин дүйнөдөн өткөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын 4 кызы, 3 уулу, 3 уул, 3 кызы өзүнүн жашоосунда өткөн, көз жумган. Пайгамбар өзүнүн колу менен узаткан булардын баарын. Фатима энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өлүм төшөгүндө катуу ооруганда Фатима энебиз келип атаке деп башынан кармап ыйлап, көп ыйлаба кызым. Атаңа бүгүнкү күндөн кийин эч кандай кыйынчылык болбойт деп. Дагы ыйлаган. Дүйнөдөн өтөт экен депчи.
Анан кайра чакырган бери кел деп. Кулагына бир шыбырадыр, Сахih Бухариде риваят келет. Биринчи шыбырлаганда пайгамбарыбыз ыйлады. Фатима энебиз ыйлады. Бир аздан кийин анан кайра чакырды. Дагы кулагына шыбырлады, сүйүндү. Кубанды. Кийин эмне үчүн биринчи аябай ыйладыңыз? Экинчисинде аябай кубандыңыз, сүйүндүңүз десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Фатима энебиз айтат. Биринчи айтканда пайгамбарыбыз кулагыңы тос деп, аны айткан экен. Мен жакында мынакей дүйнө менен коштошомун деп. Ошондо ыйлаган экен. Экинчисине чакырып айтканда, менин үй бүлөмдөн эң биринчи мага жолуга турган сен болосуң деген экен. Эң биринчи пайгамбарыбыз өтүп кетти, 6 айдан кийин эле Фатима энебиз өттү. Фатима энебиз тирүү кезинде Хазрет Али разияллаху анху экинчи аял алган эмес. Үйлөнгөн эмес, башкагачы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хадича энебиз тирүү кезинде дагы башка аял алган эмес. Хадича энебиз дүйнөдөн өткөндөн кийин, андан кийин анан алган. Хазрет Али разияллаху анху жалпысынан Фатима энебизден башкасынан 37 перзенти болгон дейт. Үйлөнгөн да? Бисмилlah. Айтылат 37 перзент болгон дейт. Абдуррахман ибн Аби Лейла Хазрет Али разияллаху анхудан айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хазрет Алиге бир жолу осият, насаат айтып калды. Ала уаллимук калимат иза култахунна гафараллаху лака ала аннаху магфурун лак. Мен сага ушундай бир сөздү үйрөтөйүнбү дейт. Эгерде сен ошол сөздөрдү айта турган болсоң, Али, Алла Таала сенин бардык күнөөлөрүңдү кечирет. Кечирген абалыңда да кечирет Алла Таала. Алгайсылы, ла илаха иллаллах ал-алиюл азим, ла илаха иллаллах ал-халимул карим, субханаллахи роббил аршил азим, вальхамдулиллахи роббил аламин. Ушу сөздөрдү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хазрет Алиге насаат катары айтты. Хасан ибн Али, Хасан разияллаху анху Хазрет Алинин баласынан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир жолу айтып калды. Удули саййидал араб. Арабтын мырзасын мага чакырып келгиле деди. Ким эле? Али ибн Аби Талиб. Али разияллаху анху болчу. Факалат Аиша, аласта саййидал араб? Айша энебиз айтты. Siz Arap'tın mırzası siz emezsiz bile. Dediler Peygamberimiz aytti. Ana sayyidu vuldi Adam. Men adam balasının mırzasımın dedi. Adam aleyhissalamdan tartıp kıyamet günü çeyin kança insan gele turgan bolsa, oşol bardık adam zattın en sayyidi, mırzası, ulusu Muhammedur Resulullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öz aytkan. Ana sayyidu vuldi Adam ve la fakhrali. Men adam balasının, bardık adam balasının mırzasımın. Buğa memday, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, buğa bir qanday desem bir sıymıqtanıp, kıyınsınıp, aytıp jetkan jerim yok deydi. Allah uşu darajanı berdi, uşu martabanı verdi. Allah uşunday kıldı buğa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem giyin Hazreti Ali'ni çakırganda geldi. Ali gelgende ansarlarga vardı. Ya ma'aşaral ansar, ey ansarlardan cemaati. Ala adullukum ala ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'dahu abada. Uşunday bir amalga dalalat kılayınbı sizler eger dağını bekem garmansaňar, tübölükö eç kaçan adaşpaýsaňar dedi. Qalu bala, aytыңыз sözsüz ya Resulallah. Peygamberimiz ne dedi? Hada Ali fa ahibbuhu bi hubbi ve akrimuhu bi karamati fa inne Cibrail amarani bi zalik anillahi azza ve cel. Bul Ali dedi. Ali'ni yaxşı görgülü. Meni yaxşı görgön sebebinin Ali'ni yaxşı görgülü. Meni sıylagan sebebingер Ali'ni sıylagan. Kanday meni yaxşı görösüңөр? Hazreti Ali'ni oşondoy yaxşı görgülü. Kanday sizler meni sıylaysıңар? Hazreti Ali'ni oşondoy sıylagıla dedi. Antkeni Cebrail perişte bana buyruk berdi Allah Taala'nın tarafından. Allah'ın tarafından buyruk alıp kelip aytdı. Mınanday dep. Bu buyruk Allah Subhanahu ve Taala'nın tarafından. İbn Abbas radıyallahu anhumadan
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ma anzalallahu Teala ayeten fiha ya eyyuhellezine amanu." Kur'an-ı Kerim'de bir kança jerde ya eyyuhellezine amanu, ey iman keltirgenler dep Allah Taala kayırılat imandılarga. Bir jerde ya eyyuhannas, ey adamlar dep kayırılat. Bir yerlerde ya eyyuhellezine amanu, ey iman keltirgenler dep kayırılat. Oşo kanday gana iman keltirgenler dep kayırılsa, Peygamber zatat: "Aliyun ra'suha ve amiruha." Ali oşul kayrılууlardan eң başında turat, amiri turat. Başı turat, amiri turat. Hazret İbrahim bul bizden mazhab başımız Abu Hanife rahimahullah'ın ustazı olur. Anın ustazı Alqama, anın ustazı Abdullah ibn Mas'ud. Bul aytar: "Kuntu inda Nabi sallallahu aleyhi ve sellem." Peygamberimizin aldında oturat elim. Ali oyunca soralıp kaldı diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Danışmandık 10 bölüke bölündü" deydi. 10 bölüke. 9 bölügü Hazret Ali'ge verildi, bürösü adamlarga verildi deydi. Danışmandık, mudrost, hikmat Hazret Ali razıyallahu anhu da şunçalık Allah Taala'm köp bergen eken. Hazret Ali razıyallahu anhu aytat: "Kultu ya Resulallah avsini." O Allah'ın elçisi. Bana bir vasiyat aytыңыз dedi. Peygamber aytdı: "Kul aytqın, Rabbiyallah summa istaqim." Andan keyin turuqtu beken bolgun oşoda dedi. Tuğandar, bunu başka sahabalarga da aytkan. Bul ümmetke tiyешелүү. Birinçiden Rabbiyallah, Rabbim Allah dep. Kul amantu billah gibi rivayetlerde gelet, men Allah'a iman keltirdim. Summa istaqim, andan keyin hem turuqtu bolgun. İstikamat dep koyan. İman keltirip, bu İslam'dan, dinimizin başı imandan. Dinimizin ayağı istikamattan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başın ayağını aytıp koydu dağı, bardığını düşündürüp koydu. İman keltirgenden keyin istikamat degen manisi ne tuğanlar? İstikamat dep koyabız. Turuqtuluk. 5 vakt namazı istikamat menen, ibadatta da istikamat gerek. Akidada da istikamat gerek. Adep ahlakta da istikamat gerek. Münözde dağı, şükürde dağı, bardık. Jaşo tirичиликте bardığında istikamat gerek. Bugün kılıp ertege taştap koyup, köp kılıp az kılıp taştap koyup андай emес da. İstikamat degeni daima bir kılşa. Ekemalı turuqtu bolu amalga. Al istikama fawqa alf karama deydi alımlar. İstikamat 1000 karamattan da jogorу. Bugün biz bir adamın karamatını görüp alsak, o deydi. Al istikamat. Demek sünnet menen daima sünnetin, daima ibadatın, özünün jaşosundagı vazifalar taştabайт da, istikamat menen eң birinci 5 vakt namazды, farzlарды каза кылбай окуу. Bu istikamat bolчу. Буга istikamat var eken. Orozası var, zeketi var, hacı var, umrası var, Kur'an'ı var, jaşosunda zikri var, jaşosunda sadakası var, istikamat. Münözünde de elhamdülillah turuqtu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jerde aytat, mınday deydi: "Ahabbul amal ilallah adwamuha ve in qalla." Allah Taala'ga eң süykümdü amal daima bolup turgan amal, azırak bolsa dağı. Azırak bolsa dağı, birok daima bolup turat da. Bugün köp kılıp ertege taştap koyboy. Bugün Kur'an okudunuz mu? 15 minut. Azamat, Allah razı olsun. Kança sowap aldınız, kança nur aldınız. Emi uşu gün sayın bolsun uşu. Bugün 1 saat okup koyup, ertege taştap koyup, андай emes. Bardın vakıtlarda belki bunu istikamat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ge aytdı: "Kul aytqın, Rabbiyallah summa istaqim." Andan keyin beken bolgun dinde, turuqtu bolgun, tayıbagın. Qala qultu Rabbiyallah. Hazreti Ali aytат: "Rabbim Allah, ve ma tawfiqi illa billah." Allah'ın jardamı menen gana men tawfiqi. Aleyhi tevakkaltu. Ağa men tayandım. Ve ilahi unib. Ağa men kaytamın. Faqala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Liyahdika al-ilm Abul Hasan, laqad sharibta al-ilma shurban ve nahiltuhu nahlan." Hasan'dan atası Ali, sana ilimin
Kuttуу bolsun dedi. Sen ilimden uşunça aldın deydi. Men seni susungdu kandırıp ilim berdim deydi. Bunday degeni Hazret Ali razıyallahu anhu'a Allah subhanahu wa ta'ala uşunday ilim bergen. Özü aytat, egerde men Fatiha surösün sizlerge tafsirlep bersem, çeşmelep bersem 70 töөгө жүк болот деген. Fatiha surösün bir suröni aytıp atat. Kur'an'ın bir surösünü aytıp atat. Men uşunu sizlerge tafsirlep bersem, çeşmelep. Bir kitap bolot, kitapты жие бересиң. Тоң куржунга толо турган болгондо bir töөгө жүк кыласың, төөнү коюп берип, экинчи төөнү алып кел. Ушундайдан 70. Элиң билиңиз канча? 70 төөгө жүк боло турган канча том китеп болот? Мына ошо Фатиханын эле мен айтам, Hazret Ali айтат. Фатиханы тафсирине кирсем дейт. Бир жолу субханаллах, куптан намаздан кийин ушундай окугандан кийин, куптан намаздан кийин отурду. Bismillah'ın bağısın başladı. Bağımdaki nazanı oldu, bütpöy kaldı deydi. Bismillahirrahmanirrahim degenin bi degen, ba dep, ba harfi ba dep koyuyoruz. Ba degen, bu degen tamganın tafsirin çeşmeli ösün başlaganda kuptandan keyin bağımdat bolup ketti deydi. Mınanday ulum da Allah subhanahu wa ta'ala bergen ele. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh bu peygamberimizin doğrunda fatva verip durgan sahaba Abdullah ibn Mas'ud ulu sahabalardan. Bizi Hanafi mazhabtın bizdin negizgi bagıtыбыз uşu sahabadan tarqayt. Uşu sahaba barat. Uşu kişi peygamberimizin nede okugan bardık. Fiqh meseleleri özünden bardık. Oşon üçün biz bilip alaylı Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh. Bu aytat Hazret özü Kur'an İnnel Kur'an unzile ala sab'ati ahruf ma fiha harf illa lehu zahrun ve batnun. Kur'an-ı Kerim 7 diyalektikada түшкөн. Lahja. Oşonun bardığın en manilүү сөздүн маанисин өзүнө камтып алган эң фасих чечендиги Курайш диалектикасы болуп эсептелет. Атак жетөөнүндө түшкөн. 7 диалектикада. Ар биринде Kur'an'ın öz içki bir manisi var, sırtkı manisi var. İçki manisi var, sırtkı manisi var. Ve inna Ali ibn Abi Talib balası, Abu Talib'in balası Ali radıyallahu anh indahu ilmu zahir vel batin. Bu kişi Hazret Ali. Oşo Kur'an-ı Kerim'din içki manisindagi, sırtkı manisindagi jakşı bilgen bolgon. Hasan balası aytat radıyallahu anhuma. Annahu qama alal minbar. Innahu qama alal minbar. Minbarga turup Hazret Ali ötkөндөн keyin ve khataban nas adamlarga hutba aytdı dagı. Ve qala munday dedi. Laqad faraqakum bil ams rajul lam yasbiqhu al awwalun ve lam yudrikhu al akhirun bil ilm. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yu'tihi ra'ya ve yab'asuhu fela yertad hatta yaftaha Allahu ala yadayhi. Cebrail an yaminihi ve Mikail an yasarihi. Ma taraka safra ve la bayda illa 700 dirham. Hazret Ali razıyallahu anh dünyadan ötkönde balası Hasan razıyallahu anh'a halifaçılık verilgen. Hasan razıyallahu anh 6 ay halifa olup andan keyin anan Amiri Muaviye'ye ötkörüp bergen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tiriu кезінде ele Hasan razıyallahu anh'unu maktap bu menin balam eki musulmandardın çoğ тобу бири-бири менен келишпей калган. Ошолордун башын бириктире турган болгон. Başını eldeştire turgan bolat bol. Oşuğa sebepçiri bolat degen da. Kudum uşunda Hazret Ali uçurunda, Hazret Ali razıyallahu anh uçurunda halife olup turganda bir top musulmanlar çaşırandı bolçu. 2 top da özgöçö. Anan Hasan razıyallahu anh geldi halife olup al bolso başların biriktirip koydu musulmandardın başını. Hutba aytып atat. Ey adamlar deydi. Çındığında sizler koştoştuңар. Sizler menen uşunday geçe. Ушундай адам коштошту, алгачкылар илимде аган адан өтпөгөн, кийинкилер ага жетпеген. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ага желекти берген, соңаны жиберген, бирок ал аркага кайтпаган.
Алла анын колунда жеңиш ашып берген. Жабраил периште оң жагында, Микаил периште сол жагында. Сафра вал байда дегени сары дагы алтын, ак, күмүш дагы таштаган жок бу дүйнөдө. Бирок ушу 700 дирхам таштаган экен, күмүштүн монетасы. Аны мага бердилер, мен ага бир кызматчы сатып алсам деп ниет кылган эми. Атак Алла субханаху ва тааля мына ушундай улуу артыкчылыктарды берген экен. Hazret Umar radıyallahu anh aytat: "Aliyun aqdana ve Ubay aqrauna." Ali bizden en keskindүү bir maseleni çeşeti bu Hazret Ali bolчу дейт. Жана эң карыларыбыздын кыйыны Убай ibn Ka'b radıyallahu anh bolчу дейт. Abu Said Khudri radıyallahu anh'dan rivayet aytat: "Kunna namshi ma'an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem faqtata shis'un na'lihi." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mene birge biz basıp barattık ele, bir malda peygamberimizden uşul but kiyimdin jibi üzülüp ketdi deydi. Fatanawalaha Aliyun yasluhuha. Hazret Ali anı aldı, oңdoyun dep, jibi üzülüp ketdi de. Tutaştırsa gerek de. Faqala aytdı: "Ya eyyuhan nas, inna Aliyan mimma yuqatilu ala ta'vilil Kur'an kama qateltu ala tanzilihi." Peygamberimiz ошондо адамдарга айтты. Ali dedi. Кандай мен Кур'андын түшүүсүнөн канча адамдар менен кармашып атам. Мына жердеги эми мукатала деген сөзсүз согушуу маанисинде эмес, мээнеттин маанисинде келет. Кур'ан түшүүсүндө Tanzilil Kur'an'a men mehnet kılgандай, Ta'vilil Kur'an'a Hazret Ali mehnet kılan. Ta'vilil Kur'an deyen Kur'an'ın çeşmelösü, tafsiri. Kur'an'ın tüşüsünde Peygamberimiz kança men mehnet kıldım, Hazret Ali Kur'an'ın çeşmelösünde oşonday mehnet kılgan deydi. Jolысы bir мындай маанидап кетсең, Kur'an'ın tüşüsünü men kança düşmanlar menen күрөштүм, kança düşmanlar menen karmaştım, Hazret Ali Kur'an'ın çeşmelösünde oşonça düşmanlar menen karmaşıp, oşonça düşmanlar menen bu güreşkön deydi. Kala Abu Said Khudri ulu sahabalardan. Bu şu sözdü uqqanda aldı Hazret Ali al жерде жок экен да. Бул айтат: "Фахарашту фабашшартуху бима qal." Men барып эле Hazret Aliге сүйүнчүлөдүм. Сиз тууралуу пайгамбарыбыз мынандай деп атат го депчи. Сүйүнчүлөдүм. فبشرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكترث به فرحا. Бирок кубанганга маани деле бербей койду али дейт. Мен эми ошондой деби мени. Мен ошондой деди, ошондой деп мактадыбы деп андай деген жок. Көңүл деле бурган жок, маани деле берген жок кубанычка дейт. Эмне үчүн? Fa innahu kana qad sami'ahu. Мүмкүн бул мурда пайгамбарыбыздан уккан окшойт дейт. Же болбосо кааннаху самиа ау кама кал, жосо уккандай болуп калды дейт. Мурда деле уккандай, жосо мурда уккандай, же укпагандай болуп калды. Ушундай эле өткөзүп койду дейт да, болбосо кандай улуу фазилетти айтты. Кур'ан-ы Каримде ватаияха удуну ваия деген аят бар Ал-Хаққа сүрөсүндө. Иттафақал ал-муфассирун ала аннал мурад биха Али. Кур'анда Алла субханаху ва таала айтат: ватаияха, şu Kur'an'dan ayat, nasihat, manilерин жаттоочу, түшүнүүчү кулак аны жаттап суктап калат дегенде, ушул бардык муфассириндер айтат Hazret Aliге тийишелүү дейт. Зеб Hazret Ali разияллаху анхунун зейни түшүнүүгү, зейни өтө күчтүү, түшүнүүгү өтө терең болгон экен да. Ошон үчүн бир нерсени калганда Hazret Ali разияллаху анхунун илимин Шундай пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуада кылган экен ошо. Макхул рахматуллахи алейхтен риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа бергенде Hazret Алиге, андан кийин кандай гана аят укпайын дейт. Кандай гана аяттын чечмелөөсү бардыгы мага Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыздын дуасы аркылуу берекесин берип койду дейт да. Кайсы аят каерде түшкөн, качан түшкөн, ким тууралуу түшкөн, андан мурда, андан кийин эмне болгон, бардыгы ушуну эсинде эле. Аны сактоочу жүрөк керек, сактоочу кулак керек ага. Ушунун баардыгын берген экен. Али разияллаху анху өз айтат: "Валлахи ма назалат ая
إلا وقد علمت فيما نزلت وأين نزلت إن ربي قد وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. Hazreti Ali radhiyallahu anh aytат, qanday gana ayat түшпөсүн, ким тууралуу, каерде бардыгын илимин Алла Таала мага берди эле. Менин Роббум мага ушундай жүрөк берди. Туура түшүнө турган жүрөк берди. Жана сүйлөй турган тил берди дейт. Абу Саид Худри радhiyallahu anhu айтат, бир жолу адамдар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип, Али тууралуу арызданып калышты. Шакан нас Алиян фақама Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам хатибан фақал, Пайгамбар хутба берип айтты адамдарга. Не деди? Я юханнас деди. Ла ташку Алиян. Силер Алиге арызданбагыла. Али тууралуу арызданбагыла. Фа валлахи Аллага ант иннаху ла ахшану фи затиллахи азза ва жал. Аллага ант, Алла Тааланын заты тууралуу бул өтө каардуу, өтө күчтүү. Аллага ишеним, байланышы өтө бекем бул. Бир риваятта келет, Кааб ибн Уджрадан пайгамбарыбыз айтат, ла тасуббу Алиян, Алини сөкпөгүлесилер. Hazreti Ali'ni tildebegile. Fa innahu mamsus fi zatillah azza ve cel. Antkeni al Allah Taala ötö berilgen. Mamsus dep özü mындай Allah'ın muhabbatı üçün özünün akılesini getirip koya turgan adam degende. İbn Abbas radhiyallahu anhuma aytat, kunna natahaddas, biz şunday söyleşetlek deydi. Öz araç annen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ahida ila Aliyin 70 ahden lem yahatuhu ila gayri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye 70 şunday bir manilü mesele kelişimlerde aytkan, andan başka birisine anda aytkan emas deydi. Bu kişinin dünyaya kızık bolsu, Ayub Sahtiyani'den, Mücahit rahimahullah'dan bir jolu bular aytat, haraca aleyna Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib razıyallahu anhu bir günü çıktı değil. Mu'taciran. Mu'taciran degende manisi al-i'ticar takviru amamatihi ala ra'sihi ma'a kashfi vastihi. Seldesin başlamında ile orup tövbesini açıp koyup uşunu mu'taciran dep koydu ekan. Kıskası aytkanda uşu bir kızmat kılayın dep, iş kılayın dep, akça tabayın dep, şu başına seldesini orup çıktı deydi. Aytты, men Medinada ötö açıqa oldum deydi. Anan koy birönün işin kılıp kişine koy, kursak toy kozbasam bolboyt dep. Fakaraştu atlubul amal fi avali Medina. Madinanın çetinde şu jaygaşkan ayıllar var. Oşol jaka men çıktım deydi. Amal talap kılıp işteyin dep. Fa ida ana bi imraatin qad jamaat madaran. Bir ayal toprak üyüp koygan eken. Al ayal olsa şu ğılayın degen eken değil mi? Su koşup toprakka ğılayılat ko. Anan Hazreti Ali razıyallahu anh söyleşiptir. Uşu işinizi kılıp bereyin. Desem akıl. Bir çoğun çakası, bir kurma. Bir kurma veret de bir çoğun çakağa yemek alasın, bir taş yiysin, bir yaka koyasın. Oşo bir kurma veret. Keyin аны men suga aralaştırıp 16 çaka emek kıldım deydi. Kollarım emimde emek olup ketdi deydi. Gılayız, toprak bolup, keyin anan juup aldım. Bir 16'ını kıldım. Keyin anan aytıp bardым dedi, mını kolumu sunup bardым dedi. 16 kurbanı verin dedi. Ver dedi. Anı verdi bana, eseptep ver dedi. Fa'addat li 16 tamra, her biri eseptep verdi. 16 dedi. Peygamberimizge geldim, kavar versem, Peygamberimiz menden daha jedi deydi. Peygamberimizge da verdim. Peygamberimiz bana dua kıldı. Jakşılıktın berekesini dua kıldı. Kebir rivayetlarda gelet, Hazreti Ali razıyallahu anhu bir jööttün, uşunday bir işin kılıp bereyin dep. Anda su çıkarуу meselesinde ne? Kuduktan su çıkarışat da. Alda jönököy emes. Burunku doğruda kıyın ele. Her bir çıkarganga birden kurma. Bir kançanı çıkardı dağı bana boldu dep şu kurmasını alıp ketip atat. Al jööt diye dağı çıkarı dağı berem. Jok bana bu aşıkçan ne gerek var? Bana dünya uşu kursağım toyguza turgan çıkardım boldu deydi. Tokto sen çıkarıp ver, az уже 2'den berem dedi. Hazreti Ali de 2'den gereği yok. Bana özü kacetten büttü. Bundan aşağı kaceti bana gereği yok dedi.
Аммар ибн Ясир радиаллаху анху айтат: "Я Али", пайғамбарымыз айтқан екен: "Я Али, инна Аллаха та'ала қад зайянак бизинатин лам юзаййин ал-ибад бизинатин ахабба ила Аллахи та'ала минха." Пайғамбарымыз айтыптыр: "Я Али, сені Алла Таала ушундай кооздоду. Аллага сүйкүмдүүрөөк кооздук менен бенделерин бирөөнү дагы мындай кооздогон эмес" дейт. Так. Ва хия зинатул абрар индаллах. Бул Алланын алдында абрар деп жакшы адамдарды айтат. Салих бейишке иннал абрара лафи наим ва иннал фуджара лафи жахим. Куранда абрарлар Алланын неаматтарына болот. Фуджар, күнөөкөр, фасык, бузукулар алар дозокто болот деп айтат да. Ошол абрар пайгамбарыбыз айтат: "Сен бейишке кире турган абрарлардын чырайысың, кооздугусун." Az-zuhd fid-dunya. Az-zuhd fid-dunya. Faja'alaka la tarza'u min ad-dunya shay'an wa la tarza'u ad-dunya minka shay'an. Sen dunyoga hech qanday bir ziyon yetkirgen joksun. Dunyo dagı sana hech qanday bir ziyon yetkirgen jok. Wa wahaba laka hubbal masakin. Allah Taala beçaralardın muhabbatın sana tartılады. Faja'alaka tarda bihim atba'an. Jana sen ушундай кылып койду, sen аларга разы боло турган. Wa yardawna bika imaman. Алар сен имамчылыгыңа разы боло турган. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Хазрет Али разияллаху анхуга айтып аткан сыпаттары. Zuhud деп коет. Zuhud дегени тугандар бул улуу Алла Тааланын сыпаты, бендесине берген сыпаттардын бири да. Zuhud. Пайгамбарыбыз өзү захид болгон. Абу Бакр, Умар, Усман, Али бардыгы захид болгон. Мен бүгүн эмени карасам, словарды карасам, захид деген сөздүн кыргызчасы зайыттык, заид деп коет экен бизде деле. Биринчи жолу угушум мен бирок. Ошол эмеде бизде эми аскет деп коет го. Аскетизм, аскет деп. А так бизде ошо заид деп коет экен буну. Захидти бизде заид деп коет экен. Хасанды Асан, Хусейн, Үсен дегендей эле. Мына жерде мен таң калдым мына. Ушуну бизде кыргызча ошо заид деп коет экен. Заидтык деп коет экен муну. Зухуд. Ада арабтар болсо мисалы буну захид дейт. Д менен захид. А кыргыздар болсо заид деп т менен айтат экен да. Машалла, мындай сөз бизде бар экен. Аскет. Демек, Алла Тааланын берген жетишээрлик ырыскыга разы болуп, каниет кылып, дүниөнүн башка рахаттарын таштап коюун айтат да. Зухуд деп. Ушуда эң мыкты Хазрет Али разияллаху анху болчу да. Канчалык зарылчылык менен болсо болду, анын ашчасы кереги жок дейт эле да. Али ибн Аби Талиб разияллаху анху айтат: "Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: "Ман захида фи дуnya алламахуллах била ta'allum bila ta'allum wa hadahu bila hidayatin wa ja'alahu basiran wa kashafa anhu al-'ama." Zakarahu al-Minawi fi Fayz al-Qadir. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген экен: Кимде ким дүниөдө заидтыкты тандаса, то есть аскетизм, ушуну тандай турган болсо, Алла Таала ага илим берет, эч кандай таалимсиз. Бирөөдөн албай эле Алла Таала ушуну илим берет дейт ага. Алла Таала ага хидаят берет, била хидаятин. Бирөөнү себепчи кылбастан туруп Алла хидаят берет ага. Канча хидаятсыз андан жогоркудан. Анан ва жа'алаху басира. Алла Таала аны көрөгөч кылып коет экен. Жана андан Алла Таала сокурдукту ачып коет дейт. Сокурдук деген Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таала айтат: "Ман кана фи хадихи а'ма, фа хува фил ахирати а'ма." Ким бул дүйнөдө сокур болсо, ал ахиретте да сокур болот дейт. Ким бул дүйнөдө көзү көрү болсо, ал ахиретте да көзү көрү болот. Демек бул дүйнөдө канча көзү азиз сокурлар бар, бирок имандуу
Анда ахиретте кандай болот анан? Bunun manisi gözdün sokurluğu emes, жүрөктүн sokurluğu. Tuğandar, жүрөктүн sokurluğu gözdün sokurluğundan korkunçturak. Korkunçturak. Emnenin sokurluğundan eken? Hakikatты, hidayattan sokur bol. Hakikattan sokur. Çındıktan sokur bol. Ahiretten sokur. Allah Taala'nın жаратып койгон белгилеринен сокур. Ушу асманды көрүп да бир да ой кеткен жок да, ушуну ким жаратты депчи. Кантип турат? Канча бийиктикте, канча кеңдикте, канча бышыктыкта. Эч кандай бир жерде тешиги жок. Карасаң көзүң менен карай берип, көзүң чарчайт. Жерди ушундай кылып жаратып койгон. Ойлогончо Аллахтын кудуретинин белгилерине ой жүргүзгөн жок. Ахиринде Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде айтат: Афалам ясиру фил ард. Жер бетине киши кыдырып көрбөй булар. Буларда жүрөк барбы, кишине түшүнө турган? Көрө турган көз барбы, кулага турган кулак барбы? Буларда ошо жок экен деди. Кур'анда Алла субханаху ва таала айткан: "Фа иннаха ла та'мал абсар, валакин та'мал кулубул лати фис судур." Булардын көздөрү сокур эмес, көкүрөгүндөгү жүрөктөрү сокур деген. Көкүрөгүндөгү жүрөктөрү сокур. Алла Тааланын кудуретинин белгилерин көрүүдөн сокур. Башка жерде Алла Таала айтат: булардын көзү бар, бирок көрбөйт, кулагы бар, укпайт. Жүрөгү бар, түшүнбөйт, акыйкатты түшүнбөйт. Мына көз турат го, көрө эле турат. Жок. Акыйкатты көрбөйт, акыйкатты укпайт, акыйкатты түшүнбөйт дейт. Улайка кал анам, булар төрт бүттүү айвандар дейт. Балхум адал, адам дагы өтүп кеткен дейт. Айван дагы өзүнүн кожоюнун тааныйт. Айван акылы жок, айван дагы иттин акылы жок, мышыктын акылы жок, аттын акылы жок, уйдун акылы жок буларда. Буларда акыл жок буларда. Бирок ошентсе дагы кандайдыр сезим органы бар, сезими бар. Ошол дагы карап туруп, ким жем берип атат, ким суу берип атат, ким жугунду берип атат, ким тамак берип атат, ким ысык жерге киргизип коюп атат, ким жакшылык кылган, ушу дагы ушудан кайтат. Ушу да сезет. Үйүн кайтарып берет. Чапса жүгүрүп берет. Канча деген ошого карап туруп, ушу кожоюнда жакшылап. А бул адамдар дейт, акылы бар адамдар, ошон үчүн айвандардан дагы өтүп кеткен адашууда деп атат. Балхум адал. Айвандардан дагы өтүп кеткен адашууда дейт. Жаратуучубузду таанып жашайлы. Күн сайын өмүр берип атканды тааныйлы, акыл берип атканды тааныйлы, жүрөктү соктуруп атканды тааныйлы. Бул абанын ээси бар, жердин ээси бар, суунун ээси бар, асмандын ээси бар, кожоюну бар, башкаруучусу бар, көзөмөлдөчүсү бар. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала эмне деп атат бул? Айтып атат. Булардын көздөрү сокур эмес дейт. Ла та'мал абсар. Булардын көздөрү сокур эмес. Валакин кайсы? Та'мал кулуб. Валакин та'мал кулуб аллати фис судур. Көкүрөктөгү жүрөк ушулардыкы сокур дейт. Жүрөгү сокурлуктан Аллахым баарыбызды сактасын, элибизди ошодон сактасын. Көзү сокуру, буну Алла Таалам бирөөгө көз берген жок. Бирөө кулагы дүлөй, бирөө тили дудук. Суммун букмун умюн фахум ла яржиун. Суммун букмун умюн фахум ла яқилун. Дүлөй, сокур, көр булар. Эмне деп атат? Аллага кайтпайт. Булар акылы жок, ла яқилун. Буларды акыл жүргүзбөйт булар дейт. Умюн дейт. Умюн деген сокурлар. Бирок кимди айтып атат? Ким дүйнөнүн кызыкчылыгынан жүрөктөн чыгарса, Алла субханаху ва таала аны көрөгөч кылып, анын жүрөгүнүн сокурлугун Алла Таала тазалап коет экен да. Жүрөгүнөн акыйкатты издеп, акыйкатты таанып калат экен. Алла Таалага хидаят берет, ага илим берет. Ким зайыттыкты тандаса, бул сөз мен көп айтышым керек экен, күнгө. Зайыттык дейт. Аллаху акбар. Мен аябай сүйүндүм бул сөз таап алып. Кыргыз сөздөр өтө бай, окубайбыз да. Бизде канча миң сөз бар, бир 100-200 менен эле жашап өтүп атат да барды. Ошо 100-200 сөз менен тегеретип эле мен буга айтам, бул мага айтат.
кандай жакшы отур тур болду. Нар жака кирбейт экенбиз да. Болбосо биздин алхамдулилла тилибиз бай, колдонсок гана. Алла Таала барыбызга товфик берсин. Hazret Ali radhiyallahu anhu ansahun nas, adamların en nasihat kıluvçusu ve alamuhum billah ashaddu nas hubban, adamlardan Allah'ın жақсы көргөнүн эң билүүчүсү ve ta'ziman li hurmati ahli la ilaha illallah, la ilaha illallah aytkандарды эң көп урматтагандардын ушу бири Hazret Ali radhiyallahu anhu болчу. Демек тугандар, биз мусулман ла илаха иллалла деп айткан адамды, ал биздин улуттан болобу, башка улуттанбы, биздин урууданбы, башка урууданбы, биздин жерденби же башка жерденби, башка аймактанбы, башка материктенби, каяктан гана болбосун, эгерде ла илаха иллалла деп айткан болсо, биз аны урматтайлы, биз аны сыйлайлы. Hazret Ali radhiyallahu anhu мына ушуда үлгү, ушуда өрнөк бардыгын себептен адам катары ал сый урматка ээ, биз сыйлаганга урматтаганга пайгамбарыбыз буйруган. Ошон үчүн иншалла мынакей ислам дини бири бирин сыйлап жашаганды үйрөткөн дин, бири бирине пайда жеткирип жашаганды үйрөткөн дин, бири бирине жардам берип, бири бирине көмөктөшүп, бири биринин кайгысын бөлүшүп жашаган ушуну үйрөткөн дин ислам. Пайгамбарыбыз ошон үчүн толук жашоонун жолун алып келди да. Берекелүү, бактылуу жашоонун жолун алып келди да. Булар деле Hazret Ali, subhanallah, сахабалар, Абу Бакр, Омар, Осман, Ашара Мубашшар барын айтып атабыз. Булар туулганда эле билимдүү болуп, туулганда эле ушу даражага жетип, туулганда эле ушундай эле таква болуп, туулганда эле ушундай эле таза болуп, ушундай эле оңолуп калган жок. Булар мээнет кылды. Булар деле адам, бизге окшогон эле адам болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тарбиясынан мына ошол доордо деле Абу Жахил бар эле, Утба бар эле, Абу Талиб бар, Абу Лахаб деген бар эле, Шайба деген бар эле, канча дегендер бар эле. Бирок булар алхамдулилlah пайгамбарыбыздын сөзүн жүрөгү менен кабыл алып, угуп, аркасынан ээрчиди, ушул даражага жетишти. Hazret Ali radhiyallahu anhu aytkan ekan: "Kunu liqabul amal ashad ihtimama minkum bil amal, fa innahu la yaqul amal ma taqwa wa kayfa yaqul amal yutaqabbal." Амалга өтө көңүл бургандардан болгула. Амалды кабыл алуу. Силерден ушу амалыңарды, демек Алла Таала бизден амалды кабыл алат. Амал эмне? Тил менен сүйлөгөн бул амал. Амал деген биз сөзсүз эле бир офиске кирип жосо өкмөткө ишке кирген ошол эле амал эмес тугандар. Амал бизде 24 саат тилибиз эмнени сүйлөсө бул амал. 24 саат. Үйдө сүйлөп атасызбы, жалгыз сүйлөп атасызбы, өзүңүз менен өзүңүз сүйлөп атасызбы, айырмасы жок. Же элге сүйлөп атасызбы, же соодагерге сатып алып атасызбы, сатып берип атасызбы, бирөөнү жамандап атасызбы, бирөөнү мактап атасызбы, ахиретте айтып атасызбы, Аллага шүкүрбү, зикирби, Куранбы, кандай болбосун тилиңизден чыккан тил бар да, бул ушунун бардыгы амал. Бул бир. Экинчиси, күн сайын биз жеп атабыз, ичип атабыз. Жейбиз, ичебиз. Өзүбүз таап, өзүбүз жеп ичебиз. Бирөөнүкүн таап, же бирөөнүн сыйын, урматын көрүп, ал жерден ичебиз. Бирөө бир нерсе жедирет. Туган, ойлонуп жейле, алдыга келгенде эле ура бербей. Максат эптеп эле ашказанды толтуруу эмес да. Сиз мени сыйлап атасыз, бирок каяктан таап атасыз? Бул арак сатып, чочко сатып, кумар ойноп, уурдап, бирөөнүн көз жашын төгүп, зулумдук кылып, акча таап, сүткорлук кылып, анан мага жедирбей эле турабы? Сиз ойлобоңуз да. Козу кирил экен деп элечи. Ол козу кирил эмес ал. Ал уу.
Ал ахиретти талкалай турган нерсе, дуаны талкалай турган нерсе, ибадатты талкалай турган нерсе. Биздеги бардык ибадаттын пайдубалы алкымдын адалдыгында. Алкымы арам болсо адам Аллага жакындай албайт, ибадат кыла албайт. Алкымдыкы менен амали салихти Алла Таала байлап койгон. Экөөнү байлап койгон. Жакшы амал менен алкымдын адалдыгын экөөнү байлап койгон. Пайгамбарларга Алла буйрук берген. Я юхар русул, эй пайгамбарлар, элчилер, кулу минат тойибат, силер адалдан жегиле. Алкымыңардан адал гана өткөргүлө. Адал өтсүн, пакиза таза өтсүн. Ва амалу салиха, анан жакшы амал кыласыңар. Анан телевизордан жакшы сүйлөйт, ушактабай, бирөөгө жала жаппай, бирөөнүн жүрөгүн иренжитпей, оорутпай, бирөөнү алдабай, бирөөнү калпайтпай, бирөөнү сөкпөй, бирөөнү тилдебей, бирөөнү каргабай. Эки мусулманды чагымчылык кылып, уруштуруп, интрига кылбай. Ошондо анан биздин тилдин амалы оңолот экен. Мына жер оңолсо. Экинчи амал алкым. Бул амал тугандар. Күн сайын өтөт, ичип атабыз. Эми караңыз, адал эле тамак. Адал тамак. Сиздики. Бирөөнүн акысы жок берди. Бирөөнүн акысы жок. Эми ушуну сол кол менен жесеңиз, ушу адал тамакты да буздуңуз да. Адал тамакты да буздуңуз да. Адал тамакты адал жол менен жейли. Кол менен жакшы, бул колдун амалы. Кол тамактай эле эмес, учурашканда дагы, жардам бергенде дагы, кат жазганда дагы, чечим чыгарганда дагы, таразага тартканда дагы, кол ушу сажда кыла турган кол болсун, Куранды кармай турган кол болсун, Аллахны эстей турган, зикир кыла турган манжалар болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Манжаларыңар менен субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар тартып жүргүлө" дейт. Кыямат күнү ушулар күбөлүккө өтөт дейт. Тилиңиз сүйлөбөйт, мыналар күбөлүккө өтөт. Оң кол менен садака берип туруң дейт. Ушул кол менен садака берген. Пайгамбарыбыз айтат: "Өзүнүн колу менен ырыскысын тапкан дагы адалыраак ырыскы жок" дейт. Кээде белек берет мага, кээде садака берет мага, кембагал болсоң зекет берет. Кээде тугандарыңан атаң өлүп калса, же болсо балаң өлүп калса, же болсо аялың өлүп калса, бир тугандарың жана башка мурастан келип калат сага. Бул деле адал. Адал бул. Олжодон тийип калат. Бул деле адал. Бирок колуңуз менен тапкан, өзүңүздүн мээнетиңиз менен, кесибиңиз менен тапкан, андан адалыраак ырыскы жок. Мейли, сиз кызмат менен таап атасыз, акылыңыз менен таап атасыз, сөзүңүз менен таап атасыз, бирөөгө бир нерсе кылып, ортомчулук кылып таап атасыз, кетмен чаап таап атасыз, бир нерсе сатып таап атасыз, бирөөнү таксовать этип таап атасыз, ден соолугун карап таап атасыз. Эчтеке эмес. Бул кол менен тапкан мээнет деп коет муну. Мык кагып атасызбы, тазалап атасызбы, бирөөнүн идишин жууп берип атасызбы, же болсо кандай болбосун? Бул пешенеттер менен табылган акча бул. Демек, амал тилдеги биринчи, алкым экинчи. Бияк өткөзгөндө ойлонуп өткөзөлү. Өзүмдүкүн дагы, башкалардыкын дагы. Себеп бул кыямат күнү буга жооп берем мен. Жооп берем. Ушуга эмнени өткөзгөнгө жараша менин дуам, эмнени өткөзгөнгө жараша менин ибадатым. Ошого жараша болот. Ошого жараша болот. Пайгамбарыбыз айтат: кимде ким бир лукма, бир сындырым арам өткөрүп кетсе, 40 күн ибадаты кабыл болбойт деген. Дуасы кабыл болбойт деген. Ошондуктан туугандар карап туруп, ар бирибиз өзүбүз мен эмнеден таап атам деген суроону коёйлу. Мага кирип аткан акча каяктан кирип атат акча? Мен бала чакамды эмнеден багып атам мен? Эмнеден үй салып атам? Эмнеден машина айдап атам? Эмнеден кийинип атам? Каяктан таап? Ушул адал жол болсун. Адал жол менен табай. Андан кийин колубуз, мээнетим азыркы айтканда бул амал. Кол некене? Амал туугандар. Буну унутпайлы, бул кол амал. Көз амал.
Көзүбүз 24 саат уктап эле калбасак, көзүбүздү ачтыкпы? Амал. Мейли сиз телевизорду көрүп атасызбы? Жылаңачтардын бардыгы. Телефондон көрүп атасызбы? Жаман нерсени көрүп атасызбы? Жакшы нерсени көрүп атасызбы? Көзүңүз амал кылып атат. Көзүңүз амалда. Көзүңүз амалда. Жөн эле картинабы, же журналбы, же Куранды көрүп атасызбы? Эмнени көрүп атасыз? Эмнени карап атасыз? Каякты карап атасыз? Көздүн бардыгы жазылат. Көз менен эмне кылып атасыз жазылып атат. Алла. Көз бул амал. Ойлобоңуз. Мен сүйлөсөм эле жазылат экен, унчукпай эле жүрө берейин, көз менен жасай берейин ар жакта. Тияк бияктарды көрүп кое берейин деп. Жок. Алла көзгө буйрук берген. Göz kıyamet günü inne sam'a vel basar vel fuad ulaika kanu anhu mas'ula uşlardığın bari biri soralat doğanda. Kullu ulaika kanu anhu mas'ula uşlardın her biri soralat. Göz özünçe soralat. Kulak özünçe soralat. Jürek özünçe soralat. Özünçe soralat. Demek doğanlar inşallah bu amal. Қолдық амал, көздік амал, құлақтақ амал. Құлақтақ амал. Емнен ұғып атасыз, жооп бересіз ерте қиямат күні. Құлағыңыздан емнені кіргізіп атасыз? Жалғандыбы, ақиқаттыбы, Құрандыбы, музыканыбы, ушақтыбы, жақсы сөзді ертеге құлақ арқылы нені кіргізіп атасыз? Сіз емне үшін рұқсат бердіңіз жаман нәрсені кіргізгенге? Құлақ сіздікі болчу. Олар сіздікі болчу. Қанша сахабалар бар, субханаллах. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өткенгі сабақтарды өтпедік пе? Атай ұзақтан келіп, алар айтады, бізде бір ушундай бір жаңы пайғамбар шыққан. Аға еш жол ұқпа, еш сөзін ұқпа. Болмаса азғырылып кетесің дейді. Не қылайын десе андан кейін? Құлағына ушундай бір пақтада тығып алып тұр да. Пайғамбарыбыздың ушул даватын укпайын деп, Куранды укпайын деп, аны эң акылдуу киши не дейт анан, не карап өзү ойлонду, мен жин эмесмин го, мен акылым жайында го, ал эне алып буну. Ана пайгамбарыбыз немесин угайынчы деп барып, пайгамбарыбыз бир дават берди, кулагынын акыйкат жүрөгүнө кирип кетти го. Кулак аркылуу кулак чоң амал таксын. Бул өтө чоң дарбаза бул. Dünyada bundan çok darvaza yok. Dünyada жүрөктөн çok yiğidiş çok. Bardığın kirgizip batara turgan uşul. Жақшы жаман ылгабай сала турган ушул. Бардығын салат. Туура. Бул болсо бардығын киргизет. Бүткүл дүйнөнү киргизип салат. Ошон үчүн туугандар, кыямат күнү кулак суралат деп атат, көз суралат деп атат. Бул амал. Бул не экени? Амал. Унутпайлы амал. Амал. Демек, тилдин сүйлөгөн өзүнчө амал экен, алкым өзүнчө амал экен. Көздүк өзүнчө амал экен, кулактык өзүнчө амал экен. Ой бар го, күмөн, бул дагы амал. Жакшы күмөн сүрөп жүрүңүз. Ата-энеңизге жакшы күмөндө болуң. Аялыңызга жакшы күмөндө болуң. Балаңызга жакшы күмөндө болуң. Кошунаңызга, мусулмандарга жакшы күмөндө болуң. Досторуңузга, туугандарга жакшы күмөндө болуң. Момундарга жалпысынан эле жакшы күмөндө болуң. Факт жокпу сизде? Не кыласыз жаман күмөн сүрөп? Жаман күмөнгө сурак алат. Алла Таала жаман күмөн сүрөдүңбү? Так, далилиң барбы? Эртеге сурак бар. Жакшы күмөнгө жок да. Далил суралбайт. Жакшы күмөнгө сооп аласың, жаман күмөнгө күнөө аласың. Жакшы күмөнгө Алла Таала эртеге сурагын, далилди сурайт. Жакшы күмөнгө, жаман күмөнгө сурайт, жаман күмөнгө сурабайт. Жакшы күмөнгө сурабайт. Мен сурады жакшы күмөн сурадым. Алла Таала менен, мына ошо намаз окубайт болчу, бирок намаз окуса керек деп күмөндөп койдум, эми? Буга Алла Субханаху ва Таала менен сурабайт, эмне үчүн сен ушуну намаз окуйт, ушу садака берет деп жакшы күмөн кылдың деп менен сурабайт Алла. Жакшы күмөн кылган үчүн мага сооп берет. Мен ойлойм жаман күмөн кылдым бана. Жаман күмөн кылдым. Буга Алла Таалам далил сурайт. Далил тургуза албай койсоңуз чатак. Ошон үчүн күмөндү туугандар
Тилди контролга алайлы. Көзүбүздү контролга алайлы. Кулагыбызды контролга алайлы. Алкымды контролга алайлы. Оюбузду да контролга алайлы. Келет сөзсүз. Келген жаман эмес. Жаман эмес. Келген нерсени кармап алган ошол жаман. Жаман ой келет. Жаман ойдун келүүсү бул жаман эмес. Бул сыноо. Бирок жаман ой келгенден кийин кетирбей кармап алуу мына ушу жаман. Же жаман ойду чакыруу ушул жаман. Ошон үчүн буга күрөшүш керек. Ой менен күрөшүшүбүз керек. Жокто. Мен жакшы күмөнсүрөйм. Жакшы адам. Нафс айтат, каякта жакшы сен көрүп атпайсыңбы? Каякты көрүп атам дейсиң сразу. Бул да демек, бул да камал. Колду камал, путтуку да камал. Каяка басканды билип жүрөйлү. Ар жерге эле баса бербейли. Ар жерге эле бара бербейли. Ар жерге бара бербейли. Путубуз мусулмандардын пайдасына бассын. Мусулмандардын пайдасына бассын. Алла разы болсун. Машаалла. Иншалла кайсы адамдардын путу менен, колу менен мусулмандарга пайдасы жетсе, бул кандай бактылуу адам. Бирөөдө Алла Таала мал берди, мал мүлк берди. Туган, дүйнөгө алып кетпейсиң аны ахиретке. Ошону иншалла туугандарыңызга, кембагалдарга бөлүшө жүрүңүз. Алардын дуасын аласыз, рахматын аласыз, Алланын разычылыгы, берекеси. Ушундай адамдар бүгүн жок эмес, алхамдулилля, бар мындайлар. Андайларга дайыма пайгамбарыбыздын дуасы аларга, менин дуам эмне? Андайларга пайгамбарыбыздын дуасы. Бул амал. Акыркы амал уяттуу жерлерди сактоодагы амал. Алла Таала бизге ак нике берген. Уул балдарга да, кыз балдарга да ак нике берген. Бул дагы амал болуп эсептелинет. Ак нике менен кылынган күнөөлөр кечирилет, даражал көтөрүлөт, оорулар кетет, кайгы кетет. Кембагал болсо байлык берет, Алла аларды бай кылат. Перзент берет, урпак уланат. Элибиз көбөйөт. Аркабыздан дуа кылгандар, дуа кыла тургандар калат. Бардык пайгамбарыбыз, биз өтүп кетебиз. Топуракка жакынара тез эле ойлобоңуз көп жашайбыз деп. 70-80 жыл ал чипуха мындай. Ага жетсек 100 жылдагы өттө эле аз. Ошон үчүн урпак калтырайлы. Бирок кандай урпак калтырайлы? Ак нике менен, арам жол, ойноштук менен, зына менен, достошуу, тияк бияк. Бул өтө чоң кесип, Кудай сактасын. Ошо амалдарга иншалла бир бекем бололу. Жараткан Алла субханаху ва таала биздин амалдарыбыз дайыма көтөрүлүп турат. Күн сайын 2 жол. Периштелер келет, алып кетет. Кайра келет, дагы алып кетет. Азыркы чыккан амалдарыбыз бар го, барды ушул. Ошого жараша абал келет. Ар бирибизге абал келет. Амалдарды оңдойлу. Абалыбызды оңдогонду кааласак, амалдарды оңдойлу. Сиз өзүңүздү оңдой бериң, башканы ойлобой эле коюң. Алам бактысыз болсо сиз бактылуу болосуз. Байлар байлыгы менен, бийлер бийлиги менен, макулбу? Бактысыз болот, сиз ачка бактылуу болосуз. Сиз ачка бактылуу болосуз. Ушундай бактылуулугун Алла субханаху ва таала көрсөтүп койду. Дене бактылуу болбойт ал. Руханият бул бөлөк нерсе. Ошон үчүн иншалла биз амалыбызды оңдойлу. Пайгамбарыбыз айтты го. Арба'ун ман кунна фихи. Фала алейк ма фатака мин ад-дунья. 4 сыпат ушундай бар. Эгерде 4 сизде боло турган болсо, дүнүйөгө эмне гана зыян болсун, сизге зыян болбойт. Аманатка бекем болуң, чын сүйлөп, адал тамак, жакшы мүнөз. 4 боло турган болсо бизде, дүнүйөгө зыян жетсе, сизге зыян жетпейт.